Саламатсыздарбы, Супер ТВ телеканалы Ильясова Эдита. Кечээ министрлер кабинети маалымат таратып, тажикстандык студенттер үчүн чек ара ачылганын билдирди. Бул жакынкы арада кыргыз-тажик чек арасы ачылат дегенден кабар береби? Экинчи суроо, Фейсбуктагы верификациядан өткөн аккаунтуңузду жалгыз өзүңүз башкарасызбы? Так, студенттер боюнча биз чек араны ачкыла дегенбиз. Студенттер, бизде окуп аткан студенттер бар да. Анан алар келип окуусун улантыш керек. Анан эми чек ара ачылат, ачылбасы бул делимитация, демаркация бүткөндөн кийин гана ачабыз. Ага чейин ызы чуу болуп кетпесин деп кармап турабыз. Мына жана дагы айтып өттүм, жооп бердим. Тажикстанга эртең беле же биринчи күн бекен биздин өкмөттүк аралык комиссия учуп кетет. Булар күнүгө тыгыз иштешип атышат, тынымсыз иштеп атышат. Канчалык тез бүтсөк, делимитация, демаркацияны ошончолук тез ачылат, ачабыз. Өзбекстан менен биз кандай бүтүргөн болсок, кандай мамиле түзүп азыр иштеп аткан болсок, Тажикстан менен дагы кийин Кудай буйрса ошондой мамилени ордуна калыбына келтиребиз. Ал эми Фейсбуктагы баракчамды болсо дайыма эле өзүм колдоном, бирок менин паролум, логиним жардамчыларымда дагы бар. Алар да кээде баягы материалдарды салып ийиши мүмкүн, бирок мен кээде өзүм токтотуп коем аларды. Бөлүшпөгүлө, материал салбагыла, мен өзүм карап турайын деп. Биринчи микрофон.